Өзгөндө жол кырсыгынан бир киши көз жумду. Бул туурасында жергиликтүү жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 23-декабрда саат 02:50 чамасында Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө Дөң булак айылынын 16 жаштагы тургуну Honda Jazz үлгүсүндөгү унаасы менен бара жатып, рулду башкара албай жолдун четиндеги электр мамысын сүзгөн. Мындан улам унаанын ичиндеги Дөң булак айылынын тургуну жүргүнчү 17 жаштагы Жаран оор жарааттан улам окуя болгон жерде каза тапкан. Ал эми унаанын айдоочусу менен дагы бир 15 жаштагы дагы бир жүргүнчү ар кандай жараат алып Өзгөн район ооруканасына кайрылышкан. Учурда текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. 2023-жылдан баштап эң чоң суммадагы карыздарды төлөй баштайт. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыл жыйынтыктап жатып билдирди. Ал 2023-жылдан 2030-жылга чейин эң чоң суммадагы карыздарды төлөй баштайбыз. 3,9 миллиард доллар, мунун ичинен 50%дан ашыгы кошунабыздын Экспорт-импорт банкына төлөй турган карыздар. 1,95 миллиард доллар айла жок. Бул карыздарды төлөйбүз, деди Жапаров. Кыргызстан 4,7 миллиард доллар карыз.